Tangkı efir. Tak kişiler girerken. Так, bir kişi girdi. Лайк жеп поделиться кылып турсаңар, аудитория чоңоёт. Аудиторияны чоңойтуп алалы. Так, эки киши эфирде. Расулжан Абдрахманов, ну, Расулжан, как всегда, первый. Салам алейкум, Расулжан. Кармаган орозоңор кабыл болсун. Так, 3 человека в эфире. 3. Четыре человека в эфире. Контора, вы первые зашли. Так. Төрт киши эфирде. Да, бөлүшүп койсоңуздар, ошондой эфирде көбүрөөк киши болот. 5 киши эфирде. Николай Тимофеевич. Ох ты, Николай Тимофеевич. Шесть человек. Вещи. Еще раз поделиться, сделайте, пожалуйста, чтобы в эфире больше людей было. Так, улатау же улбайтау, жопер колач. Ассаламу алейкум, ким менен учраша албай алсам. Алты киши эфирде. Так, баштай берейинчи, 7 киши. Урматтуу Facebook колдончулар, баягы мен бир теманы көтөрдүм элем. Соттор азап чектирдиңер деген сөз менен. Şu азыр тергөө органдарында жана прокуратуранын көзөмөлдө жүргүзгөн гос обвинение болобу же көзөмөл кылып обвинительный акттар кол койгон прокурорлорду, тергөөчүлөрдү бир гана мындай чоң килеген реформа жок эле муну жоюп койсо болот. Жоюп койгондон бир мындай айтканда жолу да. Бул жогорку сот постановление пленума өткөзүп, единообразие судебной практиканы кылып туруп, анан кийин ошол сотторду, соттор ГКМБнын айтканын жасабагыла, МВДнын айтканын жасабагыла туура эмес болсо, наоборот ошолорду үйрөткүлө деп туруп эле бир катуураак бир 10-15 частный определение чыгарып, ошол жерде персональный ответственность калып келсе тергөөчүлөрдө, ошондо толук болот да. А биз болсо толук кыла албайбыз. Эмне себептен дегенде, анткени деген мен оюмдагыдай мындай Замир Курамаевич, тарынбаңыз, мен сизди жакшы тааныйм, сиз менен чогуу иштегенбиз. Бирок Замир Курамаевич бир айтып кете турган жер. Сиз жогорку сот болуп иштегениңизди кыйрата албай койдуңуз, сөздүн ачыгы. Азыр ошол жерге мына Сатыев келет деп атат. Сатыевди деле кыйратат деп. Потому что силерде мындай постановление пленума деген понятияңар жок деп эсептейм. Силер бүгүнкү күнү ошо жогорку сотто иштеген көпчүлүк судьялары силер да соттун постановление пленума Верховного суда, обобщение судебной практики деген нерсени силер билбейсиңер. Силер билсеңер муну эч ары жасамаксыңар. Бирок силер муну жасабай атасыңар. Мына бүгүнкү күнү ошон үчүн сотторуңар тергөөчүлөрдүн мындайча айтканда кечирип койгула, көтүн жалап атат. Өңгөчөсү 1-Май район соту. Мына жалгыз мен эмес.
Кыргызстанга аты чыккан Акыл Туманбаев деген Каныбектен жигит бар, адвокат, кыйын адвокаттардын бирөөсү. Замир Жоошев Кыргызстанга аты чыккан кыйын адвокаттар. Андан тышкары Майрамбек, Майрамбек Осмонов, андан тышкары дагы ошол жерде бир 20 чактуу адвокаттар түз эфирлерине чыгып туруп айтып атышат: ай, 1-май райондук соту, силер уже болбой калдыңар. Силер приказды аткаргандан башка эчтеке кылбай калдыңар. Силер деген вообще бүт мыйзамдарды бузуп атасыңар деп туруп 1-май райондук сотуна мен жалгыз эмес, ошол жерде 20 адвокат айтып атат. Мына карап көргүлө ошолордун аккаунттарын. Ошолордун эмесин карап көрсөңөр, мондай так бетиңерге көргөзүп атат. Бетиңерге монтуп эле колуп туруп эле коюп берип атат. Эй, соттор, көзүңөрдү ачкыла деп. Мына ошон үчүн Замир Курамаевич айтып атпаймынбы? Сиз деген иштете албайсыз. Сиз деген колуңуздан келбейт экен. Негизи сиз председатель суда болушка чота көзүм уже жетпей калды. Сиз өзүңүздүн мондай эмеден башка мындай бир мындай реальный эчтеке көрсөтө алган жоксуз. Ротациядан башка эчтеке көргөзө алган жоксуз. Ротациядан башка эчтеке. Силердин сотторуңар азыр төргөчүлөрдөн коркуп калган. Бүт сотторуңар төргөчүлөрдөн коркуп калган. Азыр течерде бир иш менен кирип, мондай бул деген мыйзам биякта бузулган, бирок мондай бул подстава болгон десе, тим эле жаныңар чыгып кетип туруп, ой жок кокуй дейсиңер го. Бир төргөчүгө мындай сүйлөй албай калдыңар го. Мына соттор, силер төргөчүгө сүйлөй албай калдыңар. Төргөчүгө сөз сүйлөй албайсыңар. Ошол жерде прокуратура, гособвинение, чоңдор эметет, алар бок сөз сүйлөй албай калдыңар. Бүгүнкү күнү мына прокуратура менен соттор силер деген тергөөнү оңдой турган силер элеңер. Силер оңдойт элеңер прокуратураны. Эмени сот тергөөнү. Мына аны реформа кылыш керек дегенде мындай жок. Силер реформа кылбай, мына бүгүнкү күнү бул деген практика. Бул практика. Ошол практиканы мына биз деген окуп атканда теорияны өтөбүз, анан теориядан практикага өтүп туруп, ошол практический навыктар менен биз иштечүлүк. Азыр мына төргөчүлөр практикада негизинде мондай нарушенияларды жасалса, ошолордун бардыгын силер гана жое алат элеңер. Ошол жерде прокуратурада отурган утверждающий прокурорлор, ошол жерде сотто отурган следственный судьялар, силер ошолорду барып туруп катуу көзөмөлгө салып, ар бир иштин момдайынан, эй, бул туура эмес, бул мыйзам каршы келет деп, частный определенияларга чейин жазып, керек болсо ошол жерге представление жазып ошо сотторго, эме төргөчүлөргө, ошондо натыйжа чыгармаксыңар. А силер болсо уже жасабай калдыңар. Расулжан Абдрахманов бияка мына жазып атат: пора уже привыкнуть, закрыть глаза. Верховенства права нет и не будет. Коллекторские конторы работают по звонку. Вы правы. Вы абсолютно правы, Расулжан Абдрахманов. На сегодняшний день следствие МВД это либо следствие МВД, следствие ГКМБ, это только организации по выбиванию денег под эгидой кустуризации, либо коллекторское предприятие по выбиванию долгов. Для этих целей у нас в Кыргызстане существуют гражданские суды, где можно любую сделку оспорить или взыскать какую-либо. Но нет же. Написали заявление, вот, похвастались тем, что они близкие люди Камчек Кадыршаевичу или же Садыру Нургоджоевичу. Так все, никаких вопросов, сажают всех подряд. Поэтому вот такие вещи, они уже достали уже. Вот, пожалуйста, простой пример. Помните, я говорил, по сигаретам, по таможне. Он, Кимсанов, зам, говорят, какой-то есть. Я его сам лично не знаю. Но рассказывают, что он уже занял место Райма Миллиона. Он серый кардинал всей таможни. Вот в прошлый раз 12 человек задержали, таможников, быстренько его помощники, то все, их убрали.
попали под суд. Два обычных толкача, просто толкачи ребята, они попали. Толкачей ребят посадили. Простым. Который там с машины, может быть, там $50 имеет или еще сколько-то имеет. Но они их посадили. Представляете? Вчера, вот недавно буквально ГУР МВД, 4-е управление или какое-то там управление, опять задержало 8 человек. Там, говорят, правая рука этого же, как его, Кимсанова был. Но сейчас ГСУ МВД об этом молчат. Они сидят тихо, никому ничего не говорят. Потому что там, наверное, опять идет разводные вещи. Или же телефонные звонки. Вот такая вещь творится. А может следственный судья это потребовать? Может. Может прокурор потребовать? Может. Но они этого не делают. Потому что всюду идет свой. Понятие свой или деньги. Я в прошлый раз говорил, и сейчас скажу и повторюсь. Азыр айтам, дагы бир жолу. Бүгүнкү күнү ызычуу же башаламандыкка алып келсе, мында күнөөлүү журналисттер болбойт, иликтөөчүлөр болбойт. Буну ызычууга алып келген соттор силер болосуңар. Тергөөчүлөр силер болосуңар. Прокурорлор силер болосуңар. Силер ишти иштете албай койдуңар. Мына Курманкул досум кечирип кой, конечно, бирок сага да айтып кете турган нерсе. Эмени кодекстерди, 21 жылкы кодекстерди киргизген автор сенсиң. Молодец, туура кылгансың. Бирок ошол кодекстериңде бири-бирине карама-каршы келип атат. Прокуратуранын аброю мындай исполнениеден башка эчтеке кылбай калдыңар. Жооп мындай. Курманкул ошону катуураак көзөмөлгө салып койчу. Жогорку сот силер болсо вообще эле мындай соттук мындай эмеңерди жоготтуңар. Илгери мен иштеп жүргөндө, биз Союз илгертен бери иштеп жүргөндө, биз член Верховного суда келтат, член коллегии Верховного суда келтат дегенде бизден кирерге тешик таппай калчубуз. Ошондо кандай салааттуу кишилер эле. Ошондо барып мыйзамды карап туруп чечим чыгарчу эле. А бүгүн болсо силер бул болсо чыгарасыңар. Андан тышкары телефон звонить этсе чыгарасыңар. Баягыдай мындай мыйзамда так аткарылган нерселер. Илгери частный определениялар чыгарып, тергөөчүлөрдүн баарын тимле ызылдаткан ошо соттор болчу. Азыр болсо силер коркуп калдыңар ошондо. Коркосуңар. Ошо коркуп калып туруп, мына ошонун азабы менен мына бүгүнкү күнү ушул алакабалга жеткиздиңер. Эми урматтуу Facebook колдончулар, көп деле сүйлөп эле коеюн, эми уже тажатып эле бүтүрсөм керек. Мен ошо дагы бир айтып коеюн, бүгүнкү күнү мына жалгыз гана мен эмес. Могу жерде Туманбаев деген жакшы бир кыйын жигит адвокат чыгып туруп, 1-май район прям соттук процесстен көрсөтүп атат. Замир Жоошев деген жигит четко көрсөтөт. Мына Гүлжигит Жанатов карап турат. Гүлжигит, сен да айтып кой, 1-май район соту бул сот болбой эле, бул мындай театр болуп калды. Туурабы же туура эмеспи? Өндүрүш байке да сотторго келет. Өндүрүш аба айтып койсоңуз сиз деле. Бул театр эле болуп калды, туурабы? Соттук процесс бул деген жөн эле бир мындай эле сцена эле да. Биз ошол жактан сүйлөйбүз, адвокаттар могу жерде мындай нарушение болду, мындай нарушение болду деп туруп сүйлөгөндө эле тергөөчү, прокурор унчукпай олтура берет. Анан кийин туруп прокурордун прокурор тергөөчүнүн сөзүн колдоп коет, сот болсо ошонго чыгарып коет. Бүттү. Соттук независимость деген өлдү. Вообще өлдү. Мына бүт бар эле айтат дегенде мына азыр соттор тоже что? Айтып коеюн. Мына как практикующий адвокат айтып коеюн. Сот системасы 20-жылдан баштап, 21-жылдан баштап өлдү. Еще хуже. Өлгөн система еще хуже өлдү.
мына осы жерден Садыр Нуркожоевич, сиз айтып атасыз, коркпогула соттор, тинтпей эле, мынтпей эле деп атасыңар. Сиздин сөзүңөр жөн эле жел, суу мындай агып кетти, суу агып кетти, же жел чыгып туруп учуп кетти, бүттү. Өңгөчөсү 1 район соттуңар. 1 район соту вообще кошмар болду. Аякта деген 1 район соттун деген ГКМБнын төргөчүлөрү менен эле ГСУ МВДнын эле төргөчүлөрү бийлеп коет, каалагандай. А ошол жерде карапайым элди алып келсе, ошондо карапайым элди ошондо деп монтуп карашат. Ошон үчүн бул соттор азыр карапайым элге против эле иштеп калды. Жакшы алыңыздар, аман болуңуздар, баарыңарга ийгилик, орозуңар табыл болсун, алга Кыргызстан.